Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутманды кечиңиздер менен команданы ордого чакыруун баштайбын. Демек, бүгүнкү оюнда Алишер Маматиса уулу ойнойт. Команда мүчөсү, кесип боюнча тарыхчы. Экинчи катышуучубуз Данияр Исаев, информатик, команда мүчөсү. Дагы бир катышуучубуз Данияр Абдугапаров, тилчи, команданын жаңы мүчөсү. Бүгүн Данияр мырза оюнга кандай салым кошот көрөбүз. Төртүнчү катышуучубуз Жумабек Кушбаев. Бешинчи оюнчубуз Айбек Кыргызбаев. Медицина тармагында билим алып жатат учурда жана команданын капитаны Сагын Маманов. Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин интеллектуалдар борборунун жетекчиси. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Чечүүчү оюн деп айттым. Дагы бир жолу ассалому алейкум. Сагынбек мырза, дагы бир кош келипсиздер командаңыздар менен. Чоң рахмат. 2024-жылдын жай мезгили 30-июнь бүгүн эфир. Манаңыздар жакшы команда оюнга даярбы? Алгач телекөрүүчүлөр менен жалпы саламдашып алыңыз, андан кийин оюнду баштайлы. Биринчиден саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, жалпы клуб баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Биздин команда болушунча даярдандык. Буюрса командабызга ийгилик, Алла таалам колдосун, жана телекөрүүчүлөргө ийгилик. Биздин команда толук даяр. Рахмат. Командага ийгилик. Биздин башкы өнөктөш, тагыраак башкы демөөрчүбүз учурда Ош шаарынын мэриясы. Ош шаарынын мэриясына биз ыраазычылык билдиребиз. Шаардын мэри Этиген Бакыт Жеңишбековичке командабыздын атынан, клубдун атынан ыраазычылык билдиребиз. Жана өнөктөштөрүбүзгө дагы ыраазычылык билдиребиз. Алар бар бол. Адалет аттуу дайыма жаңы гана. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздер үчүн кызмат кылат. Таев костюмс сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Бүгүн байге фонду жалпысынан 20 000 сом. Биз анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Сиздерге каршы Жахангир Кайнаровдун суроосу келгенин көрдүк. Өзбекстан, Сырдария облусунан бизге суроо жөнөткөн ар дайымкы телекөрүүчүбүз. Урматтуу билермандар, суроо. Кабадди деген бир оюн бар. Көбүнчө Азия өлкөлөрүндө ойнотулат. Индияда чыккан деп айтылат. Азия оюндарына 1991-жылдан баштап расмий киргизилген бул оюн. Бул кандай оюн? Бул жалаң мырзалар ойнойт, Сагын мырза. Максат командалар бири-бирин колунан кармап же бутунан кармап жыгып алыш. Жыгып алса, ошол жеңилген болуп эсептелет. Кайрылып оюн улантып берет. Ушундай бул кабадди деп коет. Мен сиздерге бир көрүнүшүн көрсөтүп коеюн. Бул кандай оюн деп аткан болсоңуздар да. Ушундай оюн экен. Арасынан ушу келет экен, ошентип кармашып, шыгып ким кимди бутунан, колунан жыгып калса болду эсеп экен. Кайра туруп алып, кайра күрөшөр экен. Түшүнүктүү болду да, бул күрөштүн эрежесин мен сиздерге кыскача айттым. Эми ушул оюндун эрежесине ылайык көрүп турасыздар. Белден жогору тарап кийими жок катышып атат, кийими жок. Бирок ошол эле учурда 20-кылымдан орто ченинен өткөндөн кийин кабаддиге катышкан оюнчулар ушул себептен үстүнө кийим кие башташты. Бир себептен улам. Эми сиздерге суроо, урматтуу билермандар. Кандай себеп менен бул оюнчулар
üstüne kiyim giye başladı. Minutta ketти. Ereже мындай 5-ке 5 ойнойт, бияктан бирөө келет. Мыналар тосуп, мынаны басып, жыгытып алса болду. Кыймылдай албагаса. Суроо бул жакта эмне үчүн кийим кийет? Жерге жыгылганда. Бул жерде дагы бир маселе. Мани берели 20-чы кылымдын орто ченинде. Бул жерде маселе реклама кетип аткан жокпу? Айбек, реклама кетип аткан жокпу? Оюнчунун аты, номери жазылышы мүмкүн. Оюнчунун аты, номери жазылышы керек. Дагы бир вариант жана Форма кийсе, футболка кийсе, Adidas Атомдук Puma реакция деген радиоактивдүү нурлар. Ошону айтып атам да. бир нерсени реклама кылышы мүмкүн. Жок, жакшы вариант. Кийинки эмеспи? Араб өлкөлөр Азия оюндарына кирип атат. жакшы вариант. Дагы. Жана радиациянын негизинде эмес бекен. Күндөн коргонуу дейсиң. Азия өлкөлөрү Кийимге башташты. ойногу баштады. Реклама кеткен. Адам номери менен. Авратты береличи. Жок. Кайсыга токтолгон жок? Реклама жакшыбы же Азия оюнда? Азия оюнда Популяр болуп атат. Популяр болсо реклама барбы? Же Сау мырза. Ким жооп берет? Келиңиздер. Данияр Исаев жооп берет, урматтуу алпарчы. Данияр Исаев. Демек 1950-жылдан кийин булар кийим кие башташты. Анткени биздин жоп булар ошол адамды, спортчунун аты, номери жана рекламага иштей баштаган. Телевизорго чыгуу максатындачы. Эсеп 1-0. Жок туура. Реклама жана өздөрүнүн таанытуу максатында булар кийим кийип, кийимге чыга башташты. Азамат. Бул суроого 1000 сом коюлган болчу. Команда 1000 сомду өзүнүн казынасына өткөрдү жана эсеп жаңырды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жакшы сезонду уланта бермекчибиз. Суроо жөнөтүүнү улантыңыздар. Экинчи раунд. Рекламалык компаниялар мындай учурдан пайдаланып калыш керек болот. Келиңиздер, биз форманы биз тигип берели. Жана биздин фирманын аты турсун деген. Мен чындыгында бул оюн жөнүндө толук маалыматым буга чейин болбоптур, ачык айтайын. Мен кече суроодон кийин бул тарыхын изилдесем, бул аябай кызыктуу оюн экен. YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Кадимкидей азиялык оюндарга, олимпиадалык оюн, Азия олимпиадалык оюндарына кириптир. Блиц раунд. Команда 1 билерманды калтырышыңыздар керек. 10 секунда. Ким калат? Мейли, Данияр Исаев калат, урматтуу алпарчы. Биринчи жоопту жакшы жооп берди. Буюрса жакшы ниет кылабыз. Бирок Айбекти калтырышы керек болчу. Даниярга беребиз. Урматтуу Данияр мырза. Даярсызбы? Даярбыз буюрса. Оюнду баштадык. Сизге каршы Өмүрбек Базарбаев, Бишкек шаарынан. Белгилүү америкалык режиссер, продюсер Уолт Дисней атактуулукка жеткенден кийин бул буюмду үйүнүн ичинде колдонушуна тыюу салып коюптур, өзүнүн үйүндө. Кайсыл буюмду колдонбой койгон? Кетти 20 секунда. Данияр мырза, Уолт Дисней кайсыл буюмду үйүндө колдонушуна тыюу салган? Менде могул вариант чыгып атат, бул сыналгы болушу мүмкүн. Себеп? Ал атактуулукка жетти, демек сыналгын алса өзүнүн эмгектери же өз жөнүндө көп материал чыгышы мүмкүн, адам жадашы мүмкүн мен оюнча. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Уолт Дисней кайсыл мультфильмден кийин атактуулукка жеткенин билесизби? Бул баягы мультфильм азыр эсимен чыгып атат. Микки Маус. Микки Маус. Демек, бул Микки Мауста персонаждар башка каарман чычкандар болгондуктан чычкан кармагычты колдонбой койгон эле урматтуу Данияр мырза үйүндө. Чычкан кармагычты үйүндө колдонбой койгон. Себеби Микки Маус буга ийгилик атактап мындан бияка чычкан кармабайм дейт да.
Эсеп 1-1. Өмүрөк Базарбаев Шек шаарынын тургуну 500 сом утушка ээ болду. Куттуктайбыз. Кайрадан теңдешүү. Команданын калган курамында балким ушул жооп бар беле же жок беле? Чычкан Кармагач. Алишер Сагын бар беле? Бар эле. Өткөн Эми иш турганда келе өттү. берет да, Алмат Алпарчу ойнобогон убакта келе берет да. 3-чү раунд. Плюс раунд 2 суроо калып кетти. Чычкан Кармагач деген вариант Данияр мырза сизге эч келбедиби? Эми такыр келбеди, ал Микки Маусты жараткан эстен чыгып алды. Walt Disney дегенде эле Микки Маус келет да. Негизги брендтердин бири ушу чычкан. Голливудда Walt Disney студиясына кире бериш жеринде деле ошо чычкандарды коюп. Арстан Токтомбаев Чүй облусунан сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул жерде жана мырзалар отурган үчүн араңыздарда Япония өлкөсүндө болгондор азырынча жок. Сагын мырза, Кореяга баргандар бар, бирок Японияга барбайт. Япония жок. Азыр сиздерде назарыңыздарга жапон тилиндеги бир эскертме жарыянын сүрөтүн көрсөтөм. Жапон тилиндеги. Эгерде сиз Япониянын шаарларында болуп калсаңыз, кайсы бир жерлерден сиздер ушул жогоруда көрсөтүлгөн эскертме баракчаларын көрө аласыз. Негизи бул жерде 15 эскертме бар, сиздер бирөөсүнүн же экөөсүнүн көрүп атасыздар. Сиздердин назарыңыздарга тартуу кылган бул эскертмеде автоунаада кичинекей балдарды калтырбагыла же калтырууга болбойт деп белги болуп турат. Караңыздар. Ортодогу сүрөттө жаш балдарды автоунаада калтырууга болбойт деген мындай бир эскертме белги даана көрүнүп турат. Урматтуу билермандар, бул эскертүү баракчалары Японияда кайсы жерлерде илинет? Кайсы жерлерде илинет? Минута кетти. Ачык парковка. Ачык парковкалар. Жакшы вариант дагы. Балдар көп баратырган жер. Калтырбагыла. Супермаркеттердин Маркет. Зоопаркта болсун. Экинчи вариант. Зоопаркта гипермаркеттин алдындагы экинчи. Пляж барбы Японияда? Пляждын жанында жанакындай машина тийсе машина эмес да, бул жүк машина го. Неге анда? Ал вариант эмес. Ибадат кыла турган шаарлардын Шаардын ичинде да атат. Карабар, Шаардын ичинде маркет бар. Шаардын ичинде маркет бар. Эң биринчи базарлар болушу мүмкүн. Бала ыйлап тынчына алышы мүмкүн. Дарактана келген жерлерби же? Жок, машинаны угулушу кыйын го дейм. Жакшы вариант дагы. Метро башка заправка жакта. Кайсы бир Ол бала жакта тынчы бирөөнүн тынчын алышы мүмкүн, кыйкырышы мүмкүн. Алышы мүмкүн дагы коопсуздук менен болушу мүмкүн. мүмкүн. Кайерде балдарды көп ташташат да, Ташташат. адамдар чыгып кетет, балдар таштап чыгып кетет. Ошол жерди карагыла. Гипермаркетке да. Театрлар Мен ошону ойлоп атам да. Сууга жакын жерлерде эмеспи, суунун боюндагы парковкаларда что? Бул болуп кетсе эме кылганга. аргандай ошо пляждын алдында уже. Эмне үчүн жашыл болуп атат, а? Эмне үчүн жашыл? Бардык жерде неме кызыл болуш керек. Сагын мырза, ким жооп берет? Данияр Байке, Данияр Абдыгапаров буюрса жооп берген аракет кылсын. Данияр Абдыгапаров бүгүнкү оюндагы биринчи жообу. Ата-энелери каяк жакта болушу мүмкүн анда? Жаңылыктарда көп угуп калабыз. Көбүнчө баягы соода борборлордо ата-энелер жаш балдарды калтырып коюп кирип кетишет да, соодага берилип, баягы жаш баланы унутуп калышат да. Анан көп учурларда ошо гипермаркеттин алдында, чоң маркеттердин алдында ушу жаш балдар өлүп калган учурлар көп болгон да. Ошого байланыштуу белги болушу мүмкүн. Бул гипермаркеттин алдында турчу белги болушуп калышы мүмкүн. Гипермаркеттин алдында чоң гипермаркетке адам кирип кетсе, баягы соода кылып атып, жаш баланы унутуп калат да көбүнчөчү. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Кумар деген бале бар, кумар деген бале бар. Японияда, урматтуу билермандар, Японияда ушундай бир оюн зоок клубтар ачылган. Патинко деген оюн автоматтары аябай популярдуу Японияда. Патинко. Бул оюнга жаштар эмес, көбүнчө ата-энелер кирип кетет. Жана ата-энелер кирип кеткенден ал жерге
Данияр мырза айткандай 3-4 саатты жөн эле короду. Бала эстен чыгып кетет. Ушундай көз карандылык пайда болуп тур бул оюнга. Акыркы убактарда полиция кызматкерлери Пайтинко клубтарына барып, ата-энелерди ар 20 мүнөттө эскертип турат экен. Машинада балаң жокпу? Эч ким жокпу? Деп сиздерге ал жарыян толук көрүнүшүн көрсөтөйүн. Мына бул жарыян толук көрүнүшү. Караңыздар. Итин калып кетпесин деп атат. Да эмне? Жалаң чоңдор отуруп ойнойт, жа башка акыркы 1 жыл ичинде 18 балдардын өлүмү катталган. Ушу айынан жана полициялар кадимкиде 20 мүнөт сайын 15 мүнөт сайын эскертип турат экен. Балаң барбы? Чык балаң болсо депчи. Ушундай урматтуу билермандар, теле көрүүчү Арслан Токтомбаев 1200 сом акча утушка ээ болду. Теле көрүүчүнү куттуктайбыз. Билермандар азыр бир упайды алдырып жиберишти теле көрүүчүлөргө. Бүгүн жогорку лигада статусун сактап калуу үчүн команда ойноп жатат. 4-раунд. Темекемизде сизде ушул вариант келбеди? Кумар оюндарына кирип кетүү коркунучу. Я. Адам чыкпады эч ким. Мамада тейик. Мээрим Тыныбек кызы сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, теле көрүүчү суроосун сыр сандык аркылуу жөнөткөн. Сыр сандык студияда. Урматтуу билермандар, адамдар жакшы көргөн инсандардын жакындары менен таарынышып калганда, мен койнумда жыланды сактап жүргөн экеним деп айтат экен да, нааразы болгондочу. Мунун жылан экенин билбепмин, мен койнумда жыланды сактап жүрүпмүн деп айтат экен. Ушундай сөз чыгат экен таарынгандачы. Ошондой эле бир буюмдагы, сыр сандыктын ичиндеги буюм, өзүнүн жашоосунун аягында аны жок кылуучу жыланды койнуна бекем ороп алып жашайт экен. Ал буюм эмне болушу мүмкүн? Урматтуу алып баруучу Айбек Кыргызбаев жооп берет мөөнөт номурда. Айбек. Сандык ичинде шам бар агай. Сандыктын ичинде шам бар. Себеп? Эмнеге дегенде ал күйүп өзүн өзү эритет да. Койнунда ошол жылан сактаган менен барабар болот. Көрөбүз. Сыр сандыктын ичинде эмне буюм бар? Бул шам жооп туура. Шамдагы жылан сыяктуу оролуп, жип ушинтип күйгүзүп, кайра шамдын өзүн ороп акыры жок кылат экен. 2-2 эсеп жооп туура. 1400 сом команданын эсебине өттү. 5-раунд. Телегөрчүлөр, биздин Instagram баракчабызга суроо калтырыңыздар. Билерман астыңкы сызыкча ордо катталыңыздар сөз түрдө. Андан кийин биздин жеке каттырылымга суроо калтырыңыздар. Суроолор аябай көп келет. Баарына жооп бергенге үлгүрбөй калып атабыз кээде, кечирим сурайбыз. Бирок акыркы жолу биз баарын карап чыктык. Жоопторду жаздык, кээ бир суроолор кайталанып жөнөтүп калган телегөрчүлөр бар, себеби алар билбей калган. Мурда кошулган Досулан Насиров Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун багысы 1500 сом. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Бир карыган кемпир небересине: "Балам, баягы мен жаман көргөн немец кишинин фамилиясын эстетип койчу мага, мен унутуп калдым" деп айтат экен. Сиздерге суроо. Кемпир кандай максатта ал немецтин фамилиясын сураган? Ал немецтин фамилиясы ким? Кетти минута. Биринчи вариант немес дегенде Гитлер деген. Дагы бир вариант. Карыларды бир байланыштуу эмне болушу мүмкүн? Буюмдун ары колдоно турган буюм, анан ошо негизде ошо болушу мүмкүн. Зингер эмеспи? Зингер. Ал эмне кылат эле? Кийим тиккен машиначы. Кийим тиккен машиначы жана. Жок. Кемпирлер билесиңер, мында отуруп алып тигет эле го. Зингер билет, точно билбейт эм. Зингер. Рудер Грим деген
Братья Мен Грин жаман бар ғой. көргөндө да. Жаман көрөт өткөнчү. Гитлер. Гитлер эмнеге Гитлерге Неге жаман көрүшү мүмкүн? Ал неге сурайт? Күнүмдүк жашоодо Гитлер неге сурашы мүмкүн деген сөз да. Кайсыга? Лучше бир колдонгон нерсесинен иштеп ойлоп табуучусу бир нерсе да. Бул нерсе Жаман көргөн. Кайсы токтогула, кайсы партия Зингер көрөлү да. Ошол точно билбейт элем мен. Жүрөкөн машинанын атын эле. кандай машина Машинанын атын. Гитлерге машинанын. Кыйыныраак кой дейм да. Мен жаман көргөн. Сагын мырза, Анда Гитлерге токтой бериш керек андачы. Урматтуу алып баруучу Алишер мырза жооп берет. Алишер Маматиса уулу. Алишер Маматиса уулу. Кемпир кайсы немесин фамилиясын сурап жатат. Эмне максатта сурап жатат анын фамилиясын? Жана ал ким? Алишер. Урматтуу алып баруучу, эгер адашпасам, кийим тиккен машинанын ойлоп табуучусу Зингер беле, ошо адашпасам Зингер болуш керек. Бул жерде сөз ошол кийим тиккен машина жөнүндө сөз болуп жатат. Зингер. Ооба. Ошол Зингердин фамилиясын билмекчи болгон, Ооба. Жооп кабыл алынат. Же Зингер машина кайда деген сыяктуу да. Зингер деген кийим тигүүчү машина бар чындыгында. Кайсы бир жылдары аябай бул популяр дүң боло түшкөн. Ошол машинада алтын бар экен, анан бир нерсе бар экен, $2000 алат экен деп машиналарды аябай издегенбиз биз дагы. Жооп кабыл алынат. Ортодо кандай пикир бар бул суроо боюнча? Бизде мындай вариант болуп атат. Кайсы бир дары дармектин аталышын ойлоп тапкан бир немес окумуштуусу болуш керек бул жерде. Себеби оорусун кемпир жаман көрөт да өзү. Ошон үчүн ошол оорусуна дары сатып алыш үчүн дарын атын эстеш үчүн ошол небересинен ошол адам ойлоп тапкан адам ат Кайсы дары болушу мүмкүн? Эми карыларга кандай дары кетет, мен так билбей атам. Эми өтө таркалган дарыларды эстей ала турган болсок, пенсилинди сурап атабы, кыскасы ошого окшогон бир дарыны сураган да. Урматтуу алып баруучу, биз айтпай эле коелу дедик эле, бирок айтып атабыз. Альцгеймер окшойт. Альцгеймер. Капардын ою боюнча. Себеп? Себеби Альцгеймер бул унутчаактыктын эмеси, оорусу да. Бул кемпир суроодо мен айтып атам да. Балам, баягы мен жаман көргөн немес кишинин фамилиясын эстетип койчу, мен унутуп калдым деп атат. Мен унутуп калдым деп атат. Демек бул кемпир Альцгеймер оорусу менен ооруган. Бул оору адамды унутчаак кылып коет. Жана ошол оорусун сурап атат бул. Дары алыш керек, башка кылыш керек дегендей. Эсеп 3-2, Досулан Насиров 1500 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Телекөрчү куттуктайбыз. Жана 1 рупай телекөрчү тарапка кайрадан кошулду. Раунд. Альцгеймер деген вариант жок белешкинде, Алишер? Жок, урматтуу алып баруучу, биз Гитлер деп жаман көргөнсө ошо кетип. Жаман көргөн дегенде Гитлер жаман көрүшү мүмкүн, анан Зингер жаман көрүшү мүмкүн да. Унутуп калдым деген илмек болчу да сиздерге. Унутуп калдым. Демек унутчаактыкты айыктыруу үчүн маселе болуп атат бул жерде. Альцгеймер деген ушундай синдром бар. Ашырбеков Оматбек Сузак районунан сизге каршы суроо берет. Суроо: Англияда футбол көрөрмандарынын өздөрүнчө бир сөздүгү бар экен. Футбол көрөрмандарынын сөздүгү. Алсак, аборигендер деп жергиликтүү жашоочуларды айтышат экен. Скарфер деп шарф тагынган көрөрмандарды айтат экен, шарф тагын алат го. 3-чү тайм деп оюндан кийинки көрөрмандардын мамилелерин билүү үчүн убакытты айтышат экен. 3-чү тайм деп. Эми сиздерге суроо. Футбол көрөрмандары кимдерди космонавттарга окшотуп, космонавт деп атап коюшат? Кетти онута. Студиялар ба? Студиялар Полицейскийлер. Ошо полицейскийлер эмеспи деп атам, мен да атчы жанагылар. Карап турушат го. Жогордон Судьялар, космонавттар, полиция. Жакыныраак. Жок, жана полковник Видео камерасылар болушу мүмкүн. Операторлар Комментаторлар
Кастар кандай чак неме болушу мүмкүн дейсиз? мындай көңүл буруп караса казыр. Бар кендер ошол жерде отурган Ошол жерде жашагандар, туруктуу көрөрмандар, Скарфес башка жактагы көп трибуна жөнүндө сөз кетет бул жакта. Стадиондогу трибуна жөнүндө сөз кетет бул жакта. Трибунада отурган дагы бир катмар бар да, бир бөлүк бар. Ошолор комментаторлор экен, может. Менимче сырттагылар жердин сыртында космонавттар болсо, не болсун? Жерде Оюнга келбей алгандар эмеспи балким? Стадионго кирбей калгандар эмеспи? Стадионго кирбей сырттан телевизордон көрүп аткандар болушу мүмкүн балким. Неге космонавт? Алыстан көрүп атат. Сагын мырза, Албайбыз. кандай чечим кабыл алдыңыздар? Албайлы. Жооп бересиздер же үнөн пайдаланасыздарбы? Ордодон албайлы. Ордодон алсаңыздар болот экен. Кандай чечим кабыл алдыңыз Сагын мырза? Албайлы. Макул, урматтуу Алпар Жумек Кушбаев жооп берет. Эч кандай жардам албайсыздар, Урматтуу Алпар учу, бул жерде биз космонавт дегенде жердин сыртындагы ошол космонавттарды ойлодум. Анан бул жерде бардык эле футболго тиешеси барлардын карасак бардыгы айтылып атат, учурдагылар. Андан кийин биз космонавттарга байланыштырып, сыртындагылар деп ойлоп, стадионго кире албай, сырттан чоң экрандан көрүп жаткан көрөрмандар. Стадионго кире албай, сыртта калып кеткен көрөрмандар. Жооп кабыл алынат. Эмне себептен космонавттар деп коет? Кандай логика бар буга? Космонавттар сыртында, ал көрөрмандар дагы сыртында. Космонавттар жердин сыртында, көрөрмандар да жердин сыртында. Түшүнүктүү. Стадион жерде болсо, алар Эгерде ордодон жардам алганда ордо эмне демек деген ой пайда болду да менде. Семете, эмне демек сиңер? Анда биринчи Бекназар сүйлөсүн, анан мен сүйлөйм. Жок, сен сүйлөй бер, Семете. Урматтуу Алпар учу, бизде дагы Аруна көз талкууладык. Бир эки вариант чыгып атат. Биринчи вариант бул спутник аркылуу чагылдыруучулар деп атабыз. Ошол эле учурда футбол трансляция кетип атканда дрон аркылуу деле тартышы мүмкүн да асмандан. Түшүнүктүү. Туура жооп. Космонавттар деп кокус тараптар жаңжалдашып кете турган болсо, аларды тартипке чакыруучу атайын отряддар, спецназ же болбосо полиция кызматкерлери эмне үчүн десе алардын каскалары космонавттардын скафандырына окшоп кетет, урматтуулар. Ошол себептен космонавттар деп ат коюшат экен. Силерге азыр мен варианттары бар. бир жолу көрсөтүп коеюн, мисалы үчүн. Мынакей. Тартипти камсыздап туруучу полиция кызматкерлери үстүндөгү шлемдер, булар кадимки космонавттардын баш кийимине окшош турат. Суроо ээси Ашырбеков Оматбекти 1800 сом акчалап утушуна куттайбыз. Оюн улантылат. 7-чи раунд. Шундан кийин ордого суроо берем, Суроого манер деп атат. 7-чи раунд. Команда ордодон жардам алса болот, үнөмдү пайдаланса болот, бонус алса да болот. Айтор. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. 7-чи раунд сиздерге каршы Тынчтык Кубатбеков Жанчо Кытайдан суроо берет. Урматтуу билермандар. Өткөн кылымдын ортолорунда Англияда тоңдурулган балык менен дүңүнөн соода кылган компания кандайдыр бир көйгөйгө дуушар болгон. Ушундай көйгөйгө дуушар болуптур. Алардын продукциясына болгон суроо талап күтүлгөндөн алда канча төмөндөп кеткен. Анткени өлүк балыкта химиялык реакция жүрүп тургандыктан даамы жаңы балыктардыкынан айырмаланып турган. Ошондон улам сатылуучу жайларга балыктарды бактардагы сууда тирүүлөй жеткирип берүүгө өтүшкөн. Бүгүн да бизде бар тирүү балык деп ушундай эмелер каттайт. Бирок бул да натыйжа берген эмес. Себеби балыктар суунун ичинде кыймылдап да турушу керек болгон. Нары бери кыймылдап. Анда эмесе сиздерге суроо. Балыктардын кыймылдап туруусу үчүн
кандай ыкманы колдонушкан? Аквариум. Ишкана. Өлүк балык, тоңдурулган өлгөн балык. Просто суунун ичинде кыймылдап туруш керек. Тирүү балык. Өзү кыймылдай бербейби анда. Чоң аквариумда жасаган, ошону алып келген. Ошол жерде кыймылдап туруп анан билбей калган. Балыкка жем берген, же балык менен кошуп башка бир жаныбарды кошкон да? Же ал балыктарды сатып алуучу дамын сезиш керек балык. Жок. Балык өзү кыймылдаш керек. Балык эмнеден коркот кыймылдайт? Акула салган ошо аквариумга. Мен оюнча бул асмылык салып коюшу мүмкүн да. Тирүү балык эмне кыймылдабайт? Башка баракка Жабык бочкада болсо кыймылдабайт. Бул жерде Жабык бочкада болсо кыймылдабайт. чоң болгон Жок, бул жерде чоң аквариумга оюнча башка бир нерсе Ошо салган. айнектен жасалган аквариумдар менен апарып берген. Айнектен жасалган. чоң аквариумга. Башка нерселерди көргөндө кыймылдайт да. атайын бир немеде чоң Айнек аквариумдар менен кошо алып барган. Идиши айнек аквариум болгон. Берейлүү же алайлыбы? Сагын мырза. Ордон алайлы. Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу 1 мүнөт убакыт алабыз. Бонус, Ооба. Бонус. Кетти бонус. Но айнектер тура. Адамдар көрүп кыймылдайт да. Экинчи варианты ошо дам өзгөрүп атат. Ошо да кыймылдайт да. балык менен Балык бочканын ичинде. Жок, Бочканын ичинде Аквариумда балык эмнеге кыймылдайт? Билесиңерби? Чоң. Себеби ал башка объектилерди көргөн үчүн кыймылдайт. Чоң да чоң. Объект чоң да. Жок, объект чоң эмес. Дагын Прозрачный болгон үчүн кыймылдап атат. Прозрачный идиштерди ташыган. Ошол жанагы Клёнка сыңары. болушу мүмкүн. Дагы башка вариант барбы? Деңиз, океан сыяктуу кылып койгон да. Осьминогду кошуп салган эмеспи деп атам? Осьминог же башка жаныбарды кошуп салган эмеспи? Деңиздеги бир жаныбар. Суу жаныбарды кошуп Сууну түгү менен алып келген эмеспи? Сууну Чоң жыртыш балык менен барбыр ал арзаныраак болот да. Өлүк балык өлүп баргандан көрө ал немерээк болот да. Балык менен кошуна жашаган дагы кайсы бар? Балык менен кошуна жашаган. Чоң Жок, жем чачты десең таанмай калат. Укса тоюп коюш мүмкүн, жем жебей коюш. Ошол вариант жакшы. Айнек болсо, мында кыймылдайт. Азыр кандай балык Деңиз алганда сыяктуу. кандай болуп келатат? Баш адыногу бочкага салып атат да. Кичине жерде кыймылдабай калат да. Азыр мындай неме болуп атат да. Чоң аквариумга чоң деңиз сыяктуу болуп ошол жана берген да. Жанагы Сайзуана билесиңер, чоң камаздар болот эле. О, живая рыба деген, живая рыба. Андай кыймылдап келет эле да. Ошондо ошо кайсы токтогон жакшы. Каналда айланып жүргөнбү же, канал курганбы? Бассейнде берет, доставкасы болуп атпайбы? Же болбосо өзү кармап бышыра турган кылбай эмеспи? Өздөрү кармап алат да. Кыймылдап келсе ошого чейин, кыймылдап келсе деп атпайбы? Кошумча убакыт дагы бүттү. Урматтуу алып баруучу. Бир себепти кыймылдаш керек ал. Ооба, жооп берген аракет кылам бул суроого. Тынчтанабыз, Сагын мырза. Ооба. Бул жерде негизги жооп биринчи баш колду өлүк, андан кийинкиси дагы бочкаларга алып келди, анда дагы кардарлар айнып кетип атат, төмөндө албай коюп атат. Ушул жол менен болгондо кардарлар дамын билип алып калып атат да балыктан, туурабы? Балыктар кыймылдап туруусу үчүн бул жерде ыкманы колдонушкан. Экспорт кылып же башка жактан алып келгенде, чоң кемелерде, чоң корабльдерде негизи алып келгенде чоң аквариум идиштерге, чоң ошол аквариум идиштерге салып, ал жерде кыймылдаган кемеде келеби же чоң башка корабльде келеби, анан ошол чоң аквариумда өзүн как жанагы деңиздин суусундай сезген да. Ошондой жана аквариум айнек идишке алып келген. Ошондон кийин анан бул өтө баштаган. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Талкуу учурунда ар кандай варианттар айтылды. Туура да варианттар айтылды, туура эмес да айтылды. Билермандардын арасынан туура вариант айткандар дагы болду. Капитан эң акыркы чечим деп ушуну туура деп кабыл алды окшойт. Балыктар, мен туура деп айттым. Ар дайым кыймыл аракетте активдүү болуш үчүн, кардарды өзүнө татыш үчүн, демек бул балык сатуучу компания ал балыктарга кошуп жырткыч балыктарды коюп жиберген. Акула.
жырткыч балыктарды коюп жиберген. Алишер мырзада ушундай вариант бар эле. Жырткыч вариант башка балыктар кубалап жүрүп, алар ал балыктардан качып, ар дайым активдүү кыймыл аракетте болгон жана кардарлардын көңүлүн өзүнө бура алган. Мисалы үчүн форельге сазан кошуп койсоң, форель сазанды кууп жүрө берет, жейин депчи. 1900 сом утуш Кытайга кетти, тынчтык болупта. Куттуктайбыз. Телегөрчү тарапка дагы бир упай кошулуп, бирок абал эми кооптуу жагдайга туш келди, урматтуулар. Команда дем алсын, ордого суроо берейин. Команда дем алсын, бир аз акыл пештесин. Кайра эле Тынчтык Кубатбеков. Команда дем алат, турган билермандар ойнойт. 1000 сом ушул суроо коюлган. Урматтуу билермандар, сыр сандыктын ичинде Герман Эйнштейн 5 жашар уулу Альберт Эйнштейнге берген буюм бар. Бул буюм 5 жашар баланы өзүнө тартып, түнү менен уктабоосуна да себеп болгон. Себеби Альберт аны эч жеңе алган эмес. Ошондо болочокто улуу физик дүйнөдө адам күчүнөн алда канча күчтүү болгон сырткы күч өкүм сүргөнүн түшүнгөн. Сіздерге суроо, сыр сандыкта эмне бар? Кетти 30 секунда. Otuz sekunda аяктады. Командалар жоопторду бергиле. Сагын мырза, бир четтен окуп бериңиз. Бардыгы берип бүткөндөн окуңуз. Эч ким калган жокпу? Эч ким калган жок, Бир четтен окуй бериңиз. Биринчи Семете мырза берди. Маятник дейт. Андан кийин Калечи Сасиян командасы Наваляшка оюнчуну айтып атат. Ал эми Ибрайым Топчубаев Кубик Рубик. Түшүнүктүү. Туура жоопту билүү үчүн биз сыр сандыктын ичинде предметти алып көрөбүз. Бекназар, Альберт Эйнштейн компасты жеңе алган эмес. Көрсөтүңүз, түз көрсөтүңүз камерага. Мынакей, эмнеге десе Альберт Эйнштейнге бул баш ийген эмес. Кайсы жакты кандай койсо дагы түндүктү көрсөтүп, кыймылдап ушундай туруп берген. Альберт Эйнштейн компасты жеңе алган эмес. Тилекке каршы командалардын суроосу туура эмес. Жана бул 1000 сом акча Тынчтык Кубатбековго жөнөтүлөт турган болду. Куттуктайбыз Тынчтыкка. 2900 сом акча утушка болду Тынчтык мырза бул суроосу менен дагы. Есеп 5-2. Авал бир аз курчураак. 8-чи раунд. Семете мырза, команданын ушул абалына кандай баа бересиз, кандай кеңешиңиз бар? Биз оюнду күзөтүп атабыз, оюн жакшы кетип атат. Команданын талкуусу аябай жандуу. Анан команда эмнеден аксап атат? Туура жооптор чыгып атат. Азыр эгер ошол мүмкүнчүлүктөр пайдаланылганда, балким азыр 4-4 болуп атты эле да эсепчи. Айрым туура жооптор алынбай калды, ошодон аксап атышат. Команданын ушул өтө көп идея, өтө ойлор, варианттар көп чыкканда дагы адашып калып атышат. Ошон үчүн балким өтө көп талкуунун дагы кереги жокпу деген ойго келебиз. Жок, талкуунун кереги бар. Жок, баягы варианттарды өтө көп чыгарып берүүнүн дагы балким ичинен туурасын тандап алыш эле маселе. Себеби туура варианттар айтылып атат да, ар бир раундда айтылып атат. Бехрус Бердалов Өзбекстандан сизерге каршы суроо берет. Жакынкы эле убактарда
Япон тилинде хотару зоку деген бир аталыш пайда болду. Хотару зоку жазып алсаңыз да болот. Бул үйдүн сыртында же көп кабаттуу үйлөрдүн балконунда тамеки чегип турган эркектерди какшыктаган сөзгө айланды. Ошол эркектерди какшыктаган сөзгө айланды. Зоку деген сөз көптүк, уюшкандык, топтолгон, көп деген маанини билдирет экен. Урматтуу билермандар, анда хотару деген сөзүн маанисин эки сөз менен таап бериңиздер. Анда бул эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Минута кетти. Көпсүндүүлүк деген сөз экен. Оскорбительный көрсөтө ошого Хотару деген байланыштуу сөз. адамдарга байланыштуу. Көп түтүн деген болушу мүмкүн. Көп оору деген болушу мүмкүн. Балкондо же үйдүн сыртында тамеки чегип атышат. Буларчы түтүн зыян келтирип атышат. Көпчүлүк оорулардан немеси уюму деген болушу мүмкүн. Же болбосо хотару деген неге жакын болушу мүмкүн? Вариант барбы сенде? Бир нерсени уюму деп атпайбы? Пас берчи. Өзүн өлтүрүү эмеспи? Өзүн өзү өлтүргөндөр деген болушу Өзүн мүмкүн. өлтүрүү, көптүк, ошолордун көптүгү. Өзүн өрттөгөндөрбү? Харакири деген өзүн өлтүрөт. Балкондон тамеки чегип атат да, эмне зыян болот? Балкон анан үйдүн сыртында өзүн дагы. Булар эркектер чыгып менен барабар дегендейчи. Өзүн өрттөп атат. Өзүн өлтүрүүчүлөрдүн көптүгү болушу мүмкүн. Немеден чыкканда, сигарет чыккан түтүндү карасаң, немеге окшош да, жанагы моорудан чыккан түтүнгө окшош да. Зыян жеткире турган айбандар болушу мүмкүн да. Айбандар заводдорбу же? Могу чымчыктар деген вариант жакшы болушу мүмкүн. Ал деген күчөгө таштайт да жерге. Күчөгүн таштайт, түкүрөт, ар нерсе болот да. Бул чымчыктарга салыштырыш мүмкүн. Хотару деген, зоку деген уюшум чымчыктарбы? Жок, зоку деген ошол Сау мырза. Урматтуу албарчы, ордодон жардам алабыз. Урматтуу ордо, жакын келиңиздер. Хотару эки сөз менен эмнени түшүндүрөт? Күчөктөрдүн уюму болушу мүмкүн. эки сөз атпайбы? Эки сөз айтып. Тамекинин калдыгынын уюму. Тамеки калдыктардын уюму деген. Тамеки калдыгы. Тамеки калдыктарынын Ал уже ямна эле да бирок. Ооба да, ямна да. Баягы чириген өпкөлөрдүн баары может. Токтойлу, же бир минут Сау мырза. Мусору болуп калат. Алайла бир минут да. Жооп бересиздерби же үнөм пайдаланасыздарбы? Урматтуу албар алабыз бир минут убакыт. Бул акыркы мүмкүнчүлүк болот. Караңыздар. Угайлычы, суроону угайлы. Суроону кайталап коюңуз. Жакшылап окусаң. Жакынкы эле убактарда япон тилинде хотару зоку деген бир аталыш пайда болду, бир сөз пайда болду дейлик. Бул үйдүн сыртында же көп кабаттуу үйлөрдүн балконунда тамеки чегип турган эркектерди какшыктаган сөзгө айланды. Ошолорго бурулуп, ошолорго багытталып калыптыр ушул сөзчү. Тамеки чеккен эркектерге балкондо же үйдүн сыртында. Зоку деген сөз көп, уюшкан, топтолуп турган деген маанини билдирет экен. Демек алар көпчүлүк болуп чегип атканын назарга тутулуп атат. Эгер ошону карай турган болсок, анда хотару деген сөздүн мааниси эки сөз менен бизче биздин тилде айтылат экен. Кыргыз тилинде. Демек өзбек тилинде деле айтылат окшойт. Жакшылап ойлонуп, урматтуулар, бу жерде эмне назарга тутулганын таап бериңиздер. Кетти үнөм. Какшта атат да. Балкондо туруп алып, жерге чымчык, же сени чакканда. Балкон куштар гана коно алат да. Конуп алган куштар бар. Балкон сыртында дегенде чыгыш керек болот. Же болсо, немени Дагы бир вариант. Какшыктаган сөз болот. Ушакчы аялдар эмеспи? Ушакчы аялдар. Жолду булгаган немелер, каргалар деген сыяктуу да. Жолду булгаган аялдар деле жакшы вариант. Же аракеш. Ал жерде булган атат да. Эгер какшыктоочу, каралып айтуучу сөз деп атат. Ошол булгап атат да. Жеге учакташып турат.
Дагын зыянкечтик өтө көп. Ажылдаган аялдарбы? Ажылдаган аялдар. Сүрөттү учпай деле чексе болот да. Жанагы чымчыктар конуп туруп учуп кеткенден чымчыктар жаман болот. Уюшкан каргалар чымчыктарда топтоштурайлы. Кайсыга? Калдыгы деген чыкты, чымчыктар деген чыкты. Мор деген калды. Үйдүн сыртындагы морлар деген. Булгаган чымчыктар. Чымчыктарбы? Зыянкеч Сен аласыңбы? Же Алишер берейли. Сага берейли. Урматтуу алып баруучу Айбек Кыргызбаев жооп берет. Айбек, чечүүчү оюн болуп калышы да мүмкүн. Хотаро 5-3 болот. Же 6-2 болуп калат да. Хотаро бул Тамеки калдыгы, Хотаро Зуку Тамеки калдыгынын уюму. Же көптөгөн Тамеки калдыктары деген. Эки сөз. Тамеки калдыгы. Эгерде Зоку деген сөз көп уюшкандык, топтолуп турганды билдирсе, Хотаро Тамеки калдыгы. Туура жооп. Хотару деген сөз жанар коңуз дегенди билдирет экен урматтуулар. Эмнеге дегенде жанар коңуз караңгыда күйүп турат да, билесиздер, э? Сигарет тамеки чеккен адамда караңгыда кызылы күйүп көрүнүп турат. Балкондон болобу, эшиктен болобу. Ошо кашыктаган деп атпайм, булар жанар коңуздар деп коет экен да жапондорчу. Тамеки чеккен адамдарды балкондо булар жанар коңуздар деп какштап коюшат экен да. Ошол себептен Хотару Зоку деген бир ушундай бир термин пайда болуптур жапондордо. Жанар коңуз варианты бар билесиздерде кандай бир деңгээлде? Я. Жануарлар деген сөз чыгып атты, Даниярдан чыгып атты, бирок Күнү деген вариант кошулса жакшы болмок турмак. Я. Күнү деген сөз кошулса жакшы болот. Күнү деген. Күндүз чеккенден жанар коңуз билинбейт да күндүзчү. Бул жерде суроо логикасы ушу түнгө багытталган эле да негизичи. Демек, биздин командадан даярдандык, болушунча күнү түнү эрте келип, бирок тилекке каршы мүмкүн көп жигиттер командага чарчаганбы, бирок аракет кылдык, болушунча тилекке каршы. Бул да биздин пешене, муну да жакшылыкка кабыл алыш керек. Албетте кээде бир кадам эмне дейт? Эки кадам алдыга дегендей Сталиндин девизи менен кээде ошондой болушка туура келет. Эми теңдештик, жакшы болду. Себеби кээ учурда Салман командасында жогорку лигада утуп берет деген сөз болуп калышы мүмкүн эле. Баары менен теңдештик, жакшы болду. Жакшы карама каршылык болот. Буюрса Ордодо биз наоборот жакшылыкка бул калыс сөз. Сүйүнүштөбүз. Мүмкүн анан команда болушунча ар бир жигиттин мен ийгилик каалайм. Жакшы суроо деп Жахангир Кайнаровду биз баалайбыз. Жахангир Кайнаров Өзбекстан Республикасынан реклама, жарнамалоо боюнча аябай сонун суроо болуптур. Биринчи раундда сонун баштадык. Эмнегедир тилекке каршы биз жеңилдик. Ийгилик болсун бардык күйөрмандарга, ийгилик каалайбыз. Буюрса эс алуудан кийин мыкты оюн көрсөтөбүз. Рахмат жан. Жахангир Кайнаров команданын ою боюнча мыкты суроо ээси болду. Куттуктайбыз Жахангир мырзага. Биз 1000 сом акчаны сыйлык катары беребиз. Команда бул телевизор суроосун бирок тапкан болчу. Жана Алишер мырзага Калча айымда Семете мырза дагы активдүүлүгүн көрсөттү, аракет кылды деп Алишер мырзага биз 1000 сом сыйлык беребиз. Бүгүнкү оюн байге фонд эсебинен Данияр мырза биринчи оюнда отурасыз. Кандай мындай оюн тууралуу кандай сезимдер пайда болду? Өзүңүздү кандай алып отурдуңуз? Кандай экен оюн? Жаштырман көрөм. Жаштырман Россия телеканалы ОРТден коюучу шток-декаданы жаштырман көрөм да, кызыгам. Ошон үчүн мен мындайча айтканда кыялым орун ишке ашты десе болот. Ушул Билерман ордо кошулуп, командага кошула турган бир ниетим бар эле, ниетим ишке ашты. Кудай буйрса, Алла Таала өмүр берсе, өмүрүбүздүн акырына чейин ушул оюнга толук берилип, катышып ойнойбуз иншалла. Ошо ниетим ошол. Рахмат. Тилекке каршы дейбизби? Бирок команда канчалык аракет кылды? Тилекке каршы, бирок акыркы суроо туура эмес табылды, жооп туура эмес болуп калды. Жана 6-2 эсебинде Бехрус Бердаловдун суроосу менен бүгүнкү оюнда телекөрүүчүлөр жеңишке жетишти. Куттуктайбыз телекөрүүчүлөрдү. Бехрус Бердалов 2000 сом утуш менен куттуктайбыз.
Ал эми биз болсо жайкы сезондогу кеменин агымын уланта беребиз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билерман Ордо ар дайым сиздер менен. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.